Азыргандай эле билип атабыз. Биздин аталар мурун биз жашап аткан жашоодон начар жашачу. Бирок бир да кайырчы деген жок эле бизде. Түшүнүп атасыздар? Муктаж кишилер жок эле да. Муктаж болсо ошол айылдыктар эле чечип койчу. Үй жок жетим балдарга үй салып берчү. Көптөп. Азыр биз бай жашайбыз. Азыр эң мен жок дегенде эле салыштырмалуу жакшы жашайт да. Бирок эч кандай ошондой мээримдүүлүк мамиле жок. Бул рыночный экономика деген өзүм бар да өгүздөй күчүм бар деп эгоист кылып коет экен да бизде. Дүйнөнүн аркасына түшүп алдык, чуркап алдык. Бир тууганыбыз не болуп атканын билбейт азыр. Бир тууганы не болуп атат? Бир тууганы ооруп атса деле кабар албаган кишилер бар. Ушундай да, баягы дүйнө деген ошентип азгырат экен. Ошол учурда мына цивилизацияга жараша ар кандай оорулар пайда болду азыр. Баягында боорду алмаштыруу, бөйрөк алмаштыруу, ыйлап атат, балам сактап калгыла деп ыйлап атат. Акча түшпөйт. Мен атай аракет кылдым 5-6 оны жардам берейин деп. 1 жыл, 2 жыл болбогон бир $10.000 2 жыл, 3 жылга чейин созулуп кетет да. Ошондуктан биз мына Аксакалдар кеңеши, мына Кыргыз эл биримдиги деген коомдук уюм бар. Ошолор ушундай инициатива менен чыктык бүт кыргыз журтчулугуна. Давай эч курсе 1 сомдон берилечи күнүгө деп. Анткени 1 сом азыр bir kişi için akça emez de. Bir kişi жерге түшүп кетсе, эгерде бир тыйын албайт, балаң да албайт аны. Анан билинбегени менен бирок бүт жалпы кыргыз журтчулугуна 7 миллион элбиз. Так? Муну берип атканын бергенде мен ойлогом, мен жарым берсе 2 миллион, 3 миллион түшсө керек. Ал деле аябай жакшы да. Бирок биз уже мына бүгүн 53 күн болуп атат. Мен ошондой кармуулар менен күнүгө чыгып турам Facebooktардан. Жараныбыз бар. Кесиптештер бар, ошолорго кол кагыш кылып коеюн, жардам берип коеюн деп кече ушундай бир инициатива менен келди. Биз жетекчилик бул агабыздын инициативасын колдоп, туура кабыл алып, ар бир отделениеден, ар бир бөлүмдөн бизде жатып дарыланып аткан пациенттердин тизмесин алып, тактап, бүгүн сиздерди чакырып отурабыз. Эркинбай? Дагы? Каниметов. Каниметов. Жумазов. Адамдын көңүлүн гүлгө салыштырып сынайт. Кыргыз эли. Анткандай сиздерге чоңураак көңүл болуп, монтип биздин көңүлүбүздү көтөрүп, ошол көңүлүбүздү көтөргөн мамиле аркылуу биздин ден соолугубуз чыңалат. Ömrümüz uzadı. Rahmat. Mamlakette hükümetin ministrinin çeçimi menен бүт калыбына келтирүүчү мекеме эң чоң мекеме ушулdur. Мына бүгүн өзүңүздөр күбө болдуңуздар, канча кишилерибиз, жарандарыбыз ошо көтөртүп, түрттүрүп, тарттырып, балдак менен жүрүшөт. Бул абдан эле оор тема. Ушул багытта бизге президентибизден, өкмөтүбүздөн, министрлигибизден мүмкүн болушунча шарт, мүмкүн болушунча жардам берилип атат. Мынау апрель Афган согушунун катышуучулары, Чернобылдын катышуучулары, ошол эле Баткен согушунун катышуучулары, ушу мамлекетти коргоюн деп жүрүп, инвалид болуп калгандар, жарандар, жада калса мына кече эле чыгышты биздин тестте жарылуу болуп, ал жерден эле жарата алган жарандарыбыз дал ушул биздин мекемеден келип калыбына келтирип дарыланышат. Бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар, бардык кесипкөйлөрүбүз, аппаратураларыбыз толук бойдо. Шартыбыз жакшы. Ошон үчүн айтат элем, бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда жашоо Кудайга шүгүр, элибиз жакшы туруп жатышат. Президентибиз абдан аракет кылып, аракеттенип атат. Ушу президентибиздин политикасын, президентибиздин багытын колдогонго биз милдеттүүбүз. Жерибиз тынч, элибиз аман болсун. Ушундай согуш, жаман окуялар болбосун. Сиздерге дагы мен таазим этем. Мына бүгүн келип бизде деле өзүбүздүн иштеген кесипкөйлөрдөн 7-8-ин көрдүңүздөр. Дарыланып жаткан канчасын бүгүн сүрөткө тартып алдыңыздар. А кишилерге бир аз болсо да көңүлүн көтөрүп, көңүлүн буруп, ыраазы кылып алсак, демек биз жөн эле жашап атпаптырбыз. Кудайым жакшылыктарда жолуктурсун. Келип туруңуздар.